16 март күнү Алык Осмонов атындагы Кыргыз улуттук китепканасында Индиянын Кыргыз Республикасындагы элчилиги жана Алтын тач Индия-Кыргызстан достугу коомдук фонду тарабынан маданий иш-чара болуп өттү. Иш-чарада Индия элинин маданияты жана жан дүйнөгө тынчтык тартуулаган йога өнөрү көрсөтүлдү. Особенно лучше всего заниматься йогой, начинать заниматься йогой в молодом возрасте. Белгилей кетсек, маданий кербен экинчи ирет өтүп жатат. Иш-чаранын демилгечиси Мирахим Токтогулов ырастагандай, долбоордун максаты эки элдин ынтымагын чыңдоо, маданий жана дипломатиялык байланышты бекемдөө болуп саналат. Бул сапар биздин программада йога, кечки программабызда салттуу ашканасы бий болот. Айта кетчү нерсе, йога инструктор дагы бийчибиз жана ашпозчу дагы Индиядан келген. Бул сапаркы кербенибиз да Кыргызстанды кыдырып өтүп жатабыз. Буга чейин биз Нарын облусунда болдук, Каракол шаарында болдук, азыр Бишкек жана мындан ары да уланат. Индия элинин маданиятын Кыргызстандын жеке борборунда гана эмес, региондордо, тагыраак айтканда Нарын облусунда, Ысык көл облусунда дагы өткөрүлгөн. Маданий кербендин алкагында облустарда Индия маданий борчу ачылып, археологиялык эстеликтери, тамак ашы жана туризмдик маданияты тууралуу кызыктуу китептер, журналдар берилген. Андан соң Индиядан келген өкүлдөр тарабынан йога өнөрү көрсөтүлүп, Индия элинин улуттук тамак аштары чакырылган меймандарга тартууланды.